Баткен калкынын негизги кирешеси болгон өрүгүнүн эрте жетилчү түрү бышты. Багбандардын айтымында кургатылбай сатыла турган ак өрүк жылдагыга салыштырганда 10 күндөй кеч калды. Ананда былтыр 30-40 сомдон сатылса, быйыл 60-65 сомдон бааланып жатат. Кымбаттыгы быйыл түшүм аз болгондугу менен байланыштуу. Багбан Кубанычбек Тагаев 5 жылдык 30 түп ак өрүгү бышып бир четтен сата баштады. Былтыр 2 тонна түшүм алса, быйыл болсо жарым тоннага араң жетти. Ак өрүк быйыл дээрлик баарында эле начар алып, түшүм 2 эсеге кыскарган. Ошол себептен баасыда былтыркыдан 20 сомго кымбат. Бирок ал нарк багбандардын чыгашасын каптабайт. Андан мурунку жылы ham ушундай түшүм аз болгон жылы 100 сомдон тапшырганбыз килограммын. Быйыл дагы 100 сомго болуп, 100 сом чамасында болобу десек, болбой калды. Баткендин ак өрүгү жергиликтүү базардан сырткары Борбор кала Бишкекке да жеткирилип сатылып жатат. Ошол эле учурда жеке ишкерлер өрүктү дыйкандардан жеринен сатып алып, Орусия менен Казакстанга экспорттоодо. Баа сырттагы кардарлардын сунушуна жана жемиштин сапатына жараша аныкталат. Быйылкы нарк жергиликтүү базар баасынан айырмаланбайт. 65 сомго чейин алып атабыз. Жогорку высшийлары 65 сом болуп атат. Мен Москвага барабыз. Документ кереги жок. Өрүктүн кургатылбаган ашкана сорту башка түрлөрүнө салыштырмалуу 1 айга эрте бышат. Район аймагында жылына 2000 тонна ак өрүк өндүрүлүп, анын 99% сыртка экспорттолот. Себеби өрүктүн бул түрү эзилбей алыс жолго сактоого болот. Быйыл болсо белгиленген көлөмдөн 3 эсе аз сыртка сатыкка чыгарылат. Ак өрүк болжолдуу 500 тонна экспорттолот. Өрүк ташып кетип быйыл азырынча боло элек. Себеби андай чоң көлөмдөгү өрүк, ак өрүк жок да быйыл. Өзгөчө мына Дара зонасы, Карабак айыл өкмөтү ушул эки айыл өкмөттөн негизги өрүк бере турган аймак. Быйыл ак өрүктүн начар болуп калышына жазындагы туруксуз аба ырайынан улам деп болжолдонууда. Эрте бушчу түрү эле эмес, быйыл жалпы эле өрүктүн түшүмдүүлүгү аз деп айтылууда. Баткен районунда 7000 гектар өрүк бак бар. Бул жылы райондо өрүктүн жалпы түшүмдүүлүгү 23 000 тонна болуусу күтүлүүдө. Облус боюнча 60 000 тонна өрүк жыйналат. Фироза Аскарбек кызы, Жыргалап Дежелил уулу, Ынтымак, Баткен облусу.